Что там анан? Родной? Кана Айба. Слышь. Алло, Айба, бұл бияқта, сені күтіп отырасыз? Досым, жаш балаларды қарасаң, бұлар қаяқтан тәрбиелетеді, ата-енесі бар бұ, жоқ бұ, әрбір екісі сөйлегенде сөгінген. О, досым, мен де ошоны ойлап жатам. Вообще соның қыз екен да. Ошо Айбаң ошондо деле тол. Булар бизди көзгө илбей сөгүнүп, бакырынып атат. Бир барып тарбияга чакырып койбойлу, кандай дейсиң? Досым, аз барып сені шақырғанмен сені вообще ұқпайды бар. Кетесің аны. Көңілің қалып. Мейлі несі болсо дагы бир кыргыздык кылып, бир агалык кылып, өзүбүздүн бир акыл насаатыбызды айтып коелу. Мақұл ем, жүр. Бараз дедім, барып қоя. Кандайсыңар? Жакшысыңарбы? Қандай жігіттер жақсылармы? Жанатан бери. Assalamualaikum bratан. Assalamualaikum bratан. Assalamualaikum bratан. Ата-әлі жүресің Айба. Ушундай болуп калды, брат, дос. Ушундай болуп калды эми. Түшүнөсүңөр да эми. Братан, тамеки барбы? Иним, бизде тамеки жок. Жок, братан. Чоң эле кишкесиңер го? Жанатан бери силердин жаныңарда турсак, бизди көзгө ийилбей, бакырынып, сөгүнүп, сагынып. Братан, эмне биз сөгүнүп атабызбы? Жанатан бери эле сөгүнүп атпайсыңарбы? Бизби? Бул адат го дейм, брат, адат болуп калган го дейм. Же эмне ата-энеңдин алдында да ушинтип сөгүнүп сүйлөйсүңбү? Жок, братан, ата-эненин көзүнчө ким сөгүнмөк эле? Көрдүңбү, бул адат эмес. Качан эле биздин ата-бабаларыбыз ушинтип сөгүнүп, сагынып сүйлөдү эле. Силерди көрүп, өсүп келе жаткан жаш кыргыздын жаш келечек уулдары эртең келечеги кандай болот? Койчу, брат. Койчу, брат, кеттиге. Жана Айнагүл бар го. Көп мусулман эркектер азыр сөгүнүшөт да, ошону эркектик бир сапат катарында, сыпат катарында ошо менен сыймыктанышат. Андай эмес. Пайгамбарыбыз жаман сөз сүйлөгөн эмес, сөгүнгөн эмес, сөккөндү пайгамбарыбыз жаман көргөн. Саллаллаху алейхи ва саллям. Сөгүнүп сүйлөгөн бул мусулманга туура келбейт. Эгерде бир адам сөгүнүп сүйлөгөн калтырбай атса, же болбосо жаман аракетти калтырбай атса, анда окуп аткан намазын кайра бир сире карап чыгыш керек. Анткени намаз Куранда айтылат, жаман сөздөрдөн, одоно кылык жоруктардан кайтарат деген аят бар. Кайтарып айтабы? Демек намаз нуто. Кыргыздын сөккөндөрүн эгерде жазып алып ойлонсоң, жаман нерсе. Энеңди минте берейин дейт. Мына энем 80ге чыккан, пожалуйста десең, анты бербейт. Атаңы бирнеке атам мына турат бар десең, ага дагы барбайт. Сүйлөп аткан сөзүнүн маанисин түшүнбөйт. Бул жолу мектепте отурсак, анан эки классташ балдар урта сөгүшүп кетип, атаң энең байтал деп сөгө берсе, эжеке келип калыптыр. Зырапа деген эжекебиз бар эле. Дуска чыккыла деди. Мугалимдин балдары экен. Мунун атасы биякта отурат, дончу кабинетте, мунун атасы биякта отурат апасы деди. Барып айтканыңарды кылып келгиле. Эчтеке айткан жокпуз. Азыр эле энең атаңда аттың го. Ошону кылып келип барып. Ошондо мага жетти. Ага чын жетпептир. Кадимки сөз кылып сүйлөйт ошентип кадимки адамдар.